Мына мындай сүрөт. Бул ийри болгону түшүнүктүү да, тиги мамандыкка ийри болот. Ошон үчүн ошо бойдон эле алган экен. Анан карасаңыз, бир бетинде момча, мисалы моякта 7 айча болот абы. Анан биягы бош, башында 4 ай. Бир каптал ортосунда мынча айлар бар, баш аягы бош. Бияк капталы мына бир аз бар, кайра бош болуп кетет. Буяк капталы 2 катар башынан аягына чейин айлар. Чейин. 4 капталды сүрөт тукат түшөт. Анан бу тулова деп коет, анан голова деп коет, мисалы башы, анан денеси деген мааниде ушул буюмду. Биягында өзүнчө алгоритм, биягында 2 катар, биягында 1 катар, биягында 1 катар. Анан ошол чийиндер, эмне чийиндер, мындай деген ой кетири бериши, байыркы адам болсо 24 миң жана чийсе керек, делать нечемдерчи. Анан кызыкты. Алгоритм бар болуп атат да, бул жердечи 7-4, анан мындай, анан канча санагы деп, анан ошонун баарын мындай тизмектеп салыштырып, анан бир кызык нерсени табат. Эки слайд берсеңиз. Ошол сүрөттү алып туруп, мындай өзүнчө чимирет, мына 7, бияктан 9 экен, биягы 2 катар, биягы 1 катар узун, 1 катар ортодо бар, жок, ошонун баары мындай бириктирип, анан башындагы булар мындай болуп чогулту да. Ошону тизмектеп, санын санайт, катарын санайт, тигиндей баштайт, биягынан баштайт, баш аягы деле белгисиз да, кайсы бирде. Иши ар кандай ыкма менен жактан бияктан элчип санап отуруп, анан бир кызык нерсени табат. Кийинкиси. Анан ошолордун кээ бир айлары жоң, кээ бирлери ичке, чоң, кичине болот экен. Мындайга чейин белгилери бар экен. Анан ошонун баарын жөн эмес болуш керек деп салыштырып санап отурса, жана угол градустарын эсептеп, кыскасы кадимкилер бир жылда айдын толуп жаңырганы, канча күндөн кийин, кайсы убакта болгон, кыскасы лунный календарь. Азыркы астрономиялык билимдин негизинде биз эсептеп билебиз да, 29 суткада ай жаңырат, толот дегендей, ошонун баары ушулга чейип баштайт. Көрсө, айдын толуп жаңырганы, анан жада калса бул жерде күндүн тутулушун ошону белгилеп кетти да. Кийинки сөздү окуйм. Могу сүрөттөрдү түшүнүш кыйын, кийинкисин берсеңиз пайда. Могул дагы бир неме деп биз эсептептик, мына углы образуемые линией узлов и линии, соединяющие центры Земли и светил деп. Күн менен ай, жер, күн, анан жер, ай. Ошолордун жанагы жайында айтпадымбы, күндүн жүрүшү тик болсо, кышында жантык болот да. Айдыкы тескерисинче, кышында тик болот дагы, жайында жантык болот. Ошол бурчтарын, ошол бурчту жанагы жезлды ошол белгилеп кетти, кандайдыр бир ыкма менен. Ошону бул чечмелеп атат. Ошентип жайгаштырганы бул ошону билдирет деп, ошону чечмелеп атат да. Кийинкиси берсеңиз. Мына анан кийин арифметикасын тапкандай, эмесин, кандай десем, алгоритмин тапкандай, анан мындай чейин болду. Көрсө, мындай башталат экен деп, бул жерде баш аякта жүрөт. Так, башы буяктан башталат экен, башы мындай саналып отуруп, анан бул бетине өтүп, мындай айланып келип туруп, анан кайра биягына айланып кетти. Жана тоголок да, мындай айланганын чийип, ушундай алгоритмди эсептегенде жанагы азыркы 20-кылымдагы астрологиялык билимде биз ай, жылдыз, күндөрдүн бурчтары, анан жаңырганы эмне деген жанагы бар несебин кандай алгоритм болсо, бул сүрөттөгү аралыктар менен сандардын аралыгы алгоритмге окшош келет. Кийинкисин эми окуйду сөз менен. Бул болсо неме экен, жанагы бляшка дебедимби? Ошо бляшкадагы анда деле мындай тоголок оюп, анан жарымы бар, жарымы жок. Кайра эле ошондой да, бул жана айдын эле сүрөт. Ошондой, бунун дагы бир алгоритми мындай чийин болот да, көрдүңөрбү? Бар экен да, мындай спиралевидный болуп. Муну өзүнчө эсептеп чыгып тур. Жакта өзүнчө, биягы өзүнчө. Ошону аны дагы өзүнчө салыштырып изилдесе, бул дагы бир чоң нерсени бериптир. Мальтинская календарно-астрономическая таблица дейт. Выпуклая сторона деп жагат. Кийинкиси. Лишь гармоничное соответствие одного другому может беспристрастно свидетельствовать точность заключений интерпретатора календарных текстов древнекаменного века. Переход к очередному этапу исследования. Оценить правильность выводов о календарных предназначениях структур знаковой системы мальтинского жезла посредством наложения на нее современного астрономического календаря. Азыркы заманбап астрология календарьдын баардык эреттерге такталган, ошонун баары
тиги жезлдагы алгоритм менен дал келди дейт. Эмнени түшүнсө болот дейт. Демек 24 миң жыл мурда жашаган адамдар ай санакты бүт ай күн астрономиялык жанагы өзгөрүүлөрдү жерге карата болгон таасири бар өзгөрүүлөр. Эчак билип, орду менен ошонун баарын тизмектеп коюп, ошону турмушунда пайдаланган экен. Кадимки календарь болгон экен. Кийинкиси. Таким образом, все главные моменты нашли, строгое календарное астрономическое объяснение и цель подразделения скульптуры на два отдела, головку и тулово, на которых следовало разместить совершенно определенное количество знаков, чтобы делать прогнозы, и мотив подбора совершенно определенного числа лунок для каждого календарного блока. И оправданность предложенного порядка их стыковки. Сказано, ошол эки бөлүкчөнүн ар бирөөнүн өзүнүн алгоритмин бүт ирети менен болгону бул жанагы прогнозировать деп ошол. Канчадан кийин ай жаңырат, качан эмне болот дегенде ошол алгоритм менен эсептеп келген экен. Азыр заманбап жанагы эсептөө ыкмасы бар да. Ошол кандай жетсе, бул ошонун өзү бирок башкача келет. Алгоритм бүт туура келет. Шундуктан Гиггс уместно напомнить о давно забытой гипотезе французского астронома Бали, который около 2 веков назад, 18 да, всерьез утверждал, что астрономические знания распространялись по Земле с севера, а именно из Сибири. По его мнению, в глубокой древности здесь, на севере Азии, обитал народ, который долгое время упражнялся в астрономии, приобретя всей науке обширные знания. Это цветущее состояние в астрономии за 4700 лет до нашей эры. Биздин 4700 жыл мурда Азияда, Сибирде бир эл жашаган экен, алардын астрономиялык билими ушунча терең болгон экен, ошондон анын бүт дүйнө жүзүнө тараган деген божомолду кайсыл бир убакта Бали деген француз айткан экен. Аны убагында эч ким уккан эмес, кабыл алган эмес, күлүп коюп эле шылдыңдап эле ошо менен калган. Аны утопист деп ойлогон Бали. Бали менен эч ким эсептешкен жок. А бул киши айтып атат, жанагы Байкалда, Мальтадагы табылган адам аланын колундагы жезлдагы белгилердин баары ошондой астрономиялык чоң билимди камтыганын далили болуп коет. Демек илгертен бери эле ушакта болгон. Жакта 24 миң жыл илгери болгон. Демек, Гиггс, көрсөңүз, все это позволило Ларичу обосновать тезис о раннем формировании в недрах архаического общества интеллектуальной элиты. Архаическое общество это что называется? Ең байып кадам залда. Ошол убакта интеллектуальная элита болгон экен. Билимдүүлөр болгон экен. Жречество, представители которого разработали первые в истории человечества концепции времени, пространства, рождения мироздания и его устройства. Эмне үчүн время пространство түшүнүктүү, эмне үчүн рождение мироздания деген сөздү эгер астрономиялык кубулуштун баарын иреттин тартибин билсе, демек аламдын жаралышынын негизги теориясын деле ошондо эле билген экен деген уже 24 миң жыл илгери говорит о том, что его линия отделилась от ствола дерева, естественно, ведущего в том числе к современным европейцам, у самого его основания. Ушуну жакшылап түшүнүп алалы. Демек, жанагы Мальтадагы баланы гаппа группасы экен. Анан штрих бар. Эрден бөлүнүп. Анан мындай деп. Ошол эр деген бала деп. Что его линия отделилась от ствола дерева. Демек, башатында эр группа каякта жаралса, ошол башатында эр болуп каптаган группадан бир бутак болуп бөлүнүп кетиптир дагы, анан эмне кетип отделился деген сөз. Демек, Мальтада, Байкалда жашап калганы бул эр группанын мекени эмес. Ошол жака бөлүнүп кеткен экен. Эмне себептен кеткенин билбейт, бирок кеткен экен. А ствол его башка жерде болгон. Анан айтып атпайбы, в том числе к современным европейцам, ведущим ствол, ошол стволдон жүрүп туруп бир бутагы Европага чейин бар. Эр группасы. Эр деген гаплогруппа да. Эми ошону Гиггс берсеңиз, эми мына эр деген группа каякта жаралган. Гаплогруппа Р могла зародиться где-нибудь в Центральной Азии. Бул окумуштуулардын изилдөөлөрүндө. 32 миң да получит 32 тысячи лет назад, между 24 и 34 лет назад, по
Карафет деген бұл жаңағы азыркы палеогенетикадагы неме системада. Последний общий предок современных носителей гаплогруппы R жил 28 тысяч лет назад. Демек, ушул мезгилде бир бутаны жана бала R группасы болуп калат, ошондон бөлүнүп, анан эмнегедир Байкалга кетип калды. А калгандар жашаган. Анан ошол Р'дин калган урпактары Борбордук Азиядан анан жака бияка тарап жүрүп отуруп, анан неме болуп кетет да, мутация болуп кетет. Эми Р'дин кейки слайд берсеңиз, эң кызыгы мындай. Түшүнүшчү. Бул генетика илиминде биологиялык курулуш. Гаплогруппа бул адамдын жана ДНКсын бир акыбалда болчу. Ошол R группа, мисалы, бир канча убакытта пайда болду, мутациядан кийин. R формасына келгенден кийин бир канча мезгил жүрүп отуруп, анан урпактар көбөйөт берет да. Ошол урпактарынан анан биринен мындай бир өзгөчөлүк байкалат. Бирөөсүнүн каны R менен сапаты бир болот, бирөөсү ошонун урпактары, бирок канында уже мутация процесси жүрөт. R деген группанын эки будактары, эки урпагы бар деген сөз. Бирөө R1, R2. Ал мынтип түшүндүрөм. Экөө тең бунун урпагы, бирок экөө дегенде эки адам эмес, бул эл болушу мүмкүн. Бирөөлөрүндө уже баштапкыдан айырма болуп кетет, мутация деп коет. Жанагы маркерлерди өзгөрүлөт го, мен айтпадым белем. Ошол мутация демек канда генетикалык мыйзамга өзгөртүү киргизилген. Кан аралашкан, бир нерсе бузулган, кыскасы мутация жүрөт деп коелучу, өзгөрүлөт. А бир урпагы башаттагандай болсо андан өзгөрүлбөйт. Анан илимде шарттуу түрдө R1 дегенди один, это первоначальный, как первоначальный. Но он уже не первоначальный, потому что бунун урпагы канча убакыт өттү да. Бунун группасы R1 деп калат да, бул R2 болуп калат. R2 бул уже экинчиси, второй измененный вид деген сөз. А в корне они оба происходят от R группы. Түшүнүп атасызбы? Демек, мезгилдин өтүшү менен адамдардын кээ бирлеринде каны өзгөрүп мутацияга болот, а кээ бирлеринде өзгөрүлбөйт, таза бойдон сакталат. Түшүнүктүү, Анан бир канча мезгил өтөт. Мисалы, ошол R1 группасы калыптангандан кийин беребиз слайд. Дагы эки топко бөлүнөт. Ошентип бирөө R1A, бирөө R1B. Бунун баары шарттуу аталыштар. R1A деген сөз R1 менен бунун айырмасы жок деген сөз. Түп-түз урпагы мутация кабылган эмес. А экинчи бөлүгү R1дин урпагы бирок мутация кабылат дагы B индекси берилет, себеби измененный, уже вторичный деген. Жанагы 2 дегенде просто 1 анан 2 дебейли уже бир цифра анан тамга, цифра тамга деп кетет. Түшүнүктүү болуп атабы? Эми кийинкиси. R1A дагы бир канча убакыт мезгил өткөндөн анан дагы мутация тарап кетет. Беребиз кийинкиси. R1A1 болсо, биякта R1A2 болот. Ошентип кан мутация кабылган сайын улам өзгөрүп кетет. R1 дагы кетет ушинтип. Мисалы R1 дагы өз кезегинде R1B1 кетсе, бул мындан айырмасы жок, бирок бунун дагы бир урпагы еще мындан дагы айырмаланып кетти. Ушундай генетикада ушундай көрүнүш бар. Мальтадагы бала моундан тараган бир бөлүгү дейт. Башатында ушул маданият. Анан ошондон тарап Байкал тарапка көчүп кетти. Аны окуучулар билбеди. Эмнегедир ошока тарап ошоктан бөлүндү. А булардын башаты Борбордук Азияда болгон R группасы. Анан Борбордук Азиядан жүрүп анан дүйнөгө тарады. Мисалы, жана арийлердин теориясына караганда, арийлер R1A1 болгон. То есть башаты тээ жактан жүрүп отуруп, мояка чейин келгенде арийлер R1A1 деп кете берет да. Мына ошол арийлер. Ага чейин канча убакыт өттү? Ошол менен тамырлаш болгон жана мальтинский балдар бояктан бет өтөт. Ал бирби же эки экен белгисиз, бирок тамыры ушул Р'ден кеткен. Эгерде R болсо, даже R болгон күйдө, мол группа андан эч айырмасы жок дейсиз. Себеби вот эта линия, она прямая, эч өзгөртүлбөй кетти. R1 первоначально, R1A первоначально R1, R1A1 первоначально R1A, а это первоначально R1, это первоначально R. Демек, мондан өзгөрүлбөй мутация кабылбай келет дейсиз. А калгандары вторичный бар, это все мутировано, это все изменено.